Урматтуу туугандар, мына шайлоо башталгандан бери саясатчылар эле эмес, бизге окшогон артисттерге да көп киши суроо беришет да. Көп жолдошторбу, тааныштарбы, башка жолугуп калгандарбы сурап атышат менден. Неге Бабанов менен жүрөсүң дейт. Анан ким менен жүрөйүн деп атам мен. Мен бир кездерде катар шайлоолордо Адакам Кисанбаевич Мадумаров менен жүрдүм. Аны билесиздер. Ошондо жүрсөм айтышат, Абдулда жинди болуп калган, бу акчасы жок эле бирөөнүн аркасынан басып жүрөт деп айтышты. Эми Бабанов менен кетсем, айтып атышат, акчага кетиптир деп. Тигил төртөөнө барып кошулайын десем, алар мени кошмок түгүл, өздөрү менен өздөрү кошула албай атат. Сооронбай акеге барайын десем, Сооронбай акеге жеткизбей эле бери жактагылары чык эшикке деп атышат. Дег эле эч кимисине барбадым, эмне болсо ошо болсун дейин десем үйүмдө аялым 4-5 жылда bir келген мүмкүнчүлүк болсо эч кимге барбайм деп жинди болбочу дейт. Ана эмне кылышым керек? Урматтуу туугандар, мен Бабанов менен кетейин дегеним, Сооронбай аке менен деле кетсем болмок. Бирок Сооронбай аке сөздүн ачыгын айтты. Мен президент болсом, азыркы бийликтин жүргүзүп аткан саясатын улайм деди. А мен как раз азыркы бийликтин жүргүзүп аткан саясатына караманча каршымын. Азыркы бийликтин жүргүзүп аткан саясаты саясатчылар, мамлекеттик кызматкерлер, журналисттер эле эмес, артисттерге чейин жетти. Аны мен өз башымдан өткөрүп келатам. Бүгүн филармонияда улам светти өчүрүп кайра күйгүзүп беришти эле. Өмүрбек Токтогуловичу алып айтып атат, светти өчүрүп атышат, зал бербей атышат деп. Ничего подобного деп атам мен. Мен 2 жылдан бери ошентип жүрөм. Мен кайсыл күнөөм үчүн 2 жылдан бери ушул азап тартып келатам билбейм. Жатып алып да, туруп алып да ойлондум. Кайсыл күнөөм үчүн? Ак үйгө автомат көтөрүп барбасам, мародерствого катышпасам, ячейкадан акча албасам, бирөөгө лицензия бербесем, забордон секирбесем, 120 кой деп жазган бир келесоо болсо, аны сахнага чыгып алып ойногон да бир келесоо болсо, мен эмнеге дейм да? Адамдын көкүрөгү эркин сокпосо, ар бир адам өзүн бактылуу сезе албай турмат деп. Мен көпчүлүк тойлордо угуп жүрөм. Кээ бир тамадалар чыгып алып айтышат, кол чаап койгула. Кол чапкандардын балдары министр болсун, кол чаппагандардын балдары ошол министрдин шопуру болсун деп жүрүшөт. Адамдын бактылуулугу министрликте, депутаттыкта, байлыкта, бийликте, керек болсо президенттикте де эмес экенин Кыргызстан тарыхы кайра далилдеп атат. Адамдын бактысы эмнеде? Адамдын бактысы эл, журт, мамлекет тышчылык болуп, ынтымактуу, бекем, балалуу, чакалуу үй бүлө күтүп, курсагың ток, кийимиң бүтүн, уйкуң тынч, любой жалаңкычка айтар сөзүң меникиндей түс болсо, мен ошону бактылуу деп сезем. Мына ошондой бакытты мен сиздерге да каалайм. Кече өзүңүздөр көрдүңүздөр, кече жакында Өзбекстандын президенти Мирзоев келди. Баарыбыз көрдүк. Кандай, мен ойлоп койдум, Өзбекстандын калкы бактылуу эл экен дедим. Карачы, кандай сонун киши. Жүзүнөн көрүнүп турат, кең пейилдүүлүгү. Башкасы, басканы, турганы бер жактан карап туруп суктанасың.
мен де ошондой президент болушун каалайм. Мирзоевду көрүп туруп жанында болсом, бетинен бекем кучактап алып, ака деп өпкүм келди. Жеңемин красавицалыгын айт, Суктанып жеңеме карап турсам, жанымда аялым туруп алып айтып атат. Аябай аялы жаш экен, кийин үйленсе керек дейт. Мен айттым, жөн турчу ар кайсысын айтпай. Эркектин баары мен беле сага бир каты менен жүрө берет дейт. Бизге Сооронбай Шарипович кече айтты, чыгып атканда, съезде, мен силерге кул болуп берем деди. Жакшы немеде айтты, ойдо. Бирок Кыргызстан азыр кулга, Кудайга шүгүр.